Өзүңөргө маалым болгондой, бүткүл Кыргызстан элине белгилүү болгондой, өткөнкү биздин отурумубуз, өткөн комитеттин жыйыны пикир келиштештен келип чыккан талаш тартыш ар кандай соц тармактарга таркалып, ал жерде ар кандай элдерде пикирлер жаратты. Тактап айтсам, Бакасов Улан кагаздан карап окуп, Адахан Кимсанбаевди урушту деп. Ороз айында өзүм Кудай деген жигитмин. Кудайды ортого коюп айтып атам, эч кандай кагаз караган жерим жок. Буга эң биринчи Кудай таалам күбө, Алла таалам күбө, экинчи ушу жанында отурган депутаттар күбө. Депутаттар туура айтамбы? Кагаз карап окудумбу? Карасаңыздар, кагаз астыбызда күн тартиби. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, эмне себептен биз талашып тартыштык? Айтып болот го, эгер жамандык көрсөң, колуң менен токтот. Колуң менен токтото албасаң, тилиң менен токтот. Тилиң менен токтото албасаң, жүрөгүң менен жаман көрүп кой деп. Жүрөгүң менен жаман көрүп коюш бул имандын төмөнкү даражасы деп. Туура айтамбы, Нуржигит Кадырбекович? Ушундай насаат бар. Мындай, мен жамандык көрдүм, колум менен токтото албадым. Биз маданияттуубуз. Тилим менен токтоттум. Тактап айтайын. Өткөн жумада Баткен элине 50 миллион доллар, 25 миллион доллар кредит, 25 миллион доллар грант, жардам бөлүнмөк. Бардык депутаттар колдодук. Бир гана Аристин аткарышына каршы чыктык. Аристинден башка эч ким аткара албаганына көзүбүз жетип, биз баардыгын колдоп бердик. Бир гана бул жерден Адахан Кимсанбаевич каршы чыкты ошол проектке. Бул проект эмнени Баткен жерин алып келмек? Баткен жеринде көптөгөн мектептер курулмак, көптөгөн бала бакчалар курулмак, көптөгөн соц объекттер курулмак. Жакшылыкка бут тоспой деп колдоп бердик. Адахан Кимсанбаевич өзү каршы болгон аз келгенсип, бизди да үгүттөп, бизге ар кандай сөздөр айткандан биз ушундай каршы пикирге болду, талаш тартыштык. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе. Коомго биз жакшылык кылыш керек, пайдабызды тийишибиз керек. Жакшылык кыла албасак да жамандык кылбаш керек. Пайдабызды тийисе албасак дагы зыяныбызды тийиспеш керек. Ушул жерде шайланып келген 90 депутаттын 89 депутаты бардыгыбыз аз да болсо өзүбүздүн мекенибизге, Кыргызстаныбызга шайлаган шайлоочуларыбызга, округтарыбызга кызмат кылалы деп чуркап жүрөбүз. Бир гана Адахан Кимсанбаевтен көрдүм андай кылбаганын. Эмнеге айтып берейин? Ушунгө чейин мен Адахан Кимсанбаевди тааныч эмесмин. Жогорку кеңешке келгичекте, жогорку кеңеште келгенде таандым. Мен ойлочумун Адахан Кимсанбаевди аз бүтүрүп алайын сөзүмдү. Калыс адам, патриот адам деп, бирок андай көрүп алган жокмун. Калыстыгын көрүп алган жокмун. Эгер калыс болсоңуз Адахан Кимсанбаевич, өткөндө сиздин тарапташтар кагаздан оку дегенде айтпайт белеңиз, окуган жок кагаздан деп. Айта алган жоксуз сиз. Калыстыгыңыз бияктан көргөн жокмун. Экинчи маселе, баарыбыздын колубуздан келет, бийликти сындаш, элди сындаш, депутаттар сындаш, бирок иш кылган башка. Канча деген Кыргызстаныбызга жакшылыкта келип атса, ошого бут тоскон кишиге кантип мен патриот деп айтам, кантип мен калыс сөзүмдү айта алам. Бул ошондой. Сөзүм акырында айтайын деген урматтуу кыргызстандыктар, анын ичинен урматтуу Адахан Кимсанбаевдин тарапташтары, колдоочулар. Сиздер өзүңүздөр байкасаңыздар, кандай мыйзамга каршы болуп жатасыңар. Адахан Кимсанбаевди колдоңуздар. Бирок ошо Адахан Кимсанбаевич ошо Кыргызстандын жакшылыгынан бут тоскон жокпу? Ошону байкасаңыздар деп айтып кетмекчимин. Сөзүмдүн акырында мен эч кандай кагаз карап окубайм. Өзүмдүн оюмду сүйлөгөнгө сүйлөй алам. Кээ бирлерди болуп чечен эмесмин, бирок өзүмдүн мен позицияма туруктумун. Туруктуу позициям бар. Адахан Кимсанбаевич, сизге айтып кетермин. Өзүңүз айткансыз, эч кимге комментарий бербейбиз деп. Бирок комментарий бердиңиз. Мындай кийин бизге комментарий бергениңизди токтотуңуз. Жана акыл үйрөткөнүңүздү токтотуңуз. Билесиз, мен сизди эмнеге сыйлап барымды айткам комитеттин отурушунда. Эми мындан кийин комментарий берсеңиз, бир нерсе айтсаңыз, ошону элге жарыялап берем, эмнеге сыйлабаганыңызды. Эл да сизди сыйлабай калат. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, максаттарыбыз бир, эл үчүн иштеп атабыз, элдин үнү, баарыбыз теңбиз. Ошон үчүн бири-бирине сый, урмат менен мамилени жасайлы.